жалпысынан ушул 300 квадрат жер кантип бул Файза кафесинин менчигине өтүп кеткен. Бизге кожоюнду чакырып коңуздарчы. Кожоюн жок да билесиз. Буякта деп атпайбы? Конечно. Чоңуз. Ушунун ордунда бир бечаралар, карапайым бир жөнөкөй адам болсо, бул ушинтип коюп коймок беле, ушинтип коюп койгонго шаар бийлиги карап турат беле. Паракорчулук мандемдери барбы же? Мындай да, Ук мырза, бизге олигарх болобу же ким болот? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00-га чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялар акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, мен азыр Бишкек шаарындагы Жибек жолу 555 дарегинде турам. Тагыраагы Файза кафесинин маңдайында. Эсиңиздерде болсо, мындан 6 ай мурда Бишкек шаарындагы тротуарларды ээлеп алган айрым имараттарды чагылдырган элек. Мына ушунун катарында дал ушул Файза кафеси дагы кошулган болчу. Мына өзүңүздөр көрүп турган тротуарды ээлеп, муниципалдык жерди мындай мыйзамсыз курулуш менен басып алгандыгын көрсөткөнбүз. Ошол эле учурда ушул Бишкек шаарынын мэриясынын тарабынан билдирүү берилип, бирок дээрлик 6 ай өткөндөн кийин гана дал ушул кафе мына өзү имараттын ушул ээлеп алган жагын бузуп, мындайча айтканда азыр ушул шаардын жерин шаардыктардын өзүнө кайтарып аткан көрүнүштө турат десек болот. Ушул айрым биздин катталуучулар, биздин көрөрмандар дагы таң калыштуу суроолорду берип, эмне үчүн ушул Файза кафеси шаардыктардын ушул муниципалдык жерди басып алгандыгы тууралуу реакция кылбай атат, силер эмнеге унчукпай калдыңар деген бир топ суроолор келип аткандыктан биз дагы азыркы көрүнүштү тактап, анан тийиштүү шаардын кызматына барып суроолорубузду берели деп турабыз. Негизинен ушул Бишкек шаарында муниципалдык мүлктү ижарага берүү мекемеси мыйзамсыз экендигин, эч кандай буга чейин бул жерге акы төлөнбөй келгендигин, ушул 97-жылдан бери бекер пайдаланып келгендигин айтып, бизге ырастап тийиштүү документтерин көрсөткөн. Анан азыр жердин чоо жайын, тарыхына бир аз көңүл буруп кетели деп турам. Бул жерди 1997-жылы Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан ижарага убактылуу пайдалануу үчүн берилген экен. Шаардын ушул жолдорун оңдоп түзөө учурунда муктаждык жаралганда бул жерди кайтарып алабыз деген талап менен. Бул жерде жалпысынан 300 квадрат жер берилиптир. Бирок азыр өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде 300 квадрат эмес, бул жер 300 квадраттын 3төн 1 десек болот. 300 квадрат жерди могу жерде токтом менен берип атса, эмнеге азыр бул жерди гана бузуп, ушул эле жерди калыбына келтирип атат? Бизде суроо пайда болуп атат. Жалпысынан ушул 300 квадрат жер кантип бул Файза кафесинин менчигине өтүп кеткен? Буга ким чечим кабыл алган? Эгерде 97-жылы ушул жерди анан артынан дагы мындай Г формада 300 квадрат жерди берип атса, бирок азыр Бишкек шаарынын мэриясынын ушул жалпысынан 300 квадрат жер өтөбү мына токтом боюнча, же ушул эле жерди калыбына келтирүү менен калган жерди мындай көмүскөдө калтыргысы келип атабы? Азыр булардын баарысын Бишкек шаарынын мэриясынан тактайбыз, бирок азыр өздөрүнө дагы бир микрофон суналы.
кандай деп жооп берет? Жалпысынан 300 квадрат жерди кайтарышабы же ушул эле жер менен мындай шаардыктарды бизди мындай көз боемочулук кылып алдап коебу деген ойлор жаралып атат да. Азыр биз мекеменин өкүлдөрүнө, ушул имараттын жетекчилерине тактоо үчүн бир-эки суроолорубузду берип алалы. Албетте, эгер жооп берсе. Кожоюнду чакырып коюңуздарчы. Кыздар, кожоюнуңуздарды чакырып койдуңуздарбы? Чыгам деди? Чыгат го, айтып койдум. Азыр Файза кафесинин жетекчиси чыгам деп айтыптыр. Мынакей. Токтом 97-жылкы 300 квадрат жер берилип атат. Жайкысын пайдалануу үчүн. Бирок азыр бул жакта капиталдык курулуш менен куруп пайдаланып келген. Мындайча айтканда 97-жылдан бери 300 квадрат жер мындай мыйзамсыз десек болот. Шаардык казынага эч кандай ижара төлөмүн төлөбөй пайдаланып келген. Бирок бул токтомдо таң калыштуусу эч кандай төлөмдүн өлчөмү көрсөтүлгөн эмес. Абдан мындай чийки, мыйзамсыз токтом экендигине мындай баа берсек болот. Мөөнөтү дагы жана эч кандай ижара төлөмдөрү дагы так анык көрсөтүлгөн эмес. Учурда бизге буга чейинки келгенибизде имаратта ошол кызыл китеп кылып менчик ээси катарында өздөрүн тааныштырган. Кантип эгерде 97-жылы бул жер ижарага берилип атса, кандай жол менен, кандай талаптар менен, кандай шарттар менен кызыл китеп болуп, мындайча айтканда менчик ээсине өтүп кеткен да. Саны. У нас азыр обед, биз сүнүшө албайбыз, кечиресиз. Кандай обед? Времени нет, у нас обед. Бизге кожоюнду чакырып коюңуздарчы. Кожоюн жоктур, билесиз. Буякта деп атпайбы? Его нет. Чоң кыз. Чоң кыз, уруксат сизге? Эмне үчүн болбойт? Бизге жооп берип койсоңарбы? Кожоюн керек бизге. Каякта? Да, адекваттуу эле жооп берип коюңуздар дейм. Не? Адекватно сүйлөп атам. Я не знаю, где. Кожоюнду билбейсизби? Буякта кыздар кожоюнга кирип чыктык деп атпайбы? Кайсы кожоюнга? Буякта, имаратта. Мы работаем. Каякта Вы болот? мешаете нам работать, байке. Каякта болот? Где карта? Тиги имаратты качан бузуңуздар? Вопросы не ко мне, байке. Я. Мынакей мындай алгылыктуу жооп ала албадык. Мекеменин кызматкерлери, кожоюндары такыр жооп бербей койду бизге. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Чүй 279-даректе Тагыраагы Техноплаза дүкөнүндө турам. Бул дүкөндө сиздерге керектелүүчү үй оокаттары, тиричилик техникалары, ашкана буюмдарынын баары бар. Эгерде сиздер ушул заманбап кир жуучу машиналардан баштап, телевизор, бул жагында кондиционерлер, муздаткычтар, газ плита, бүт баардык ушул үй оокаттарын дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Эгерде сиздер менин атымдан келген болсоңуздар, дал ушул дүкөндөн
кожоюндары сиздерге өзгөчө дагы белектерин камдап турушат. Бул дүкөндөн Турция, Россия, Кытай жана башка дүйнөлүк маркадагы өндүрүштөрдү таап алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү шарттары бар, шаар ичи акысыз. Ал эми эң башкысы бөлүп төлөө жолдору менен баштапкы төлөмү жок эле алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0774 024 777 0557 00 2090. Урматтуу көрөрмандар, азыр биз Бишкек шаарындагы Айчурок соода борборунун жанында турам. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин дал ушул соода борбор шаардыктардын жерин, мындайча айтканда муниципалдык жерди ээлеп алгандыгы, тротуарды басып алгандыгы тууралуу материал жарыялаганбыз. Мына ошондо шаар бийлиги чын эле тротуарды ээлеп алгандыгы тууралуу биздин ушул келтирген жүйөбүзгө ынанып бузуу иштерин баштаган, бирок эмнегедир азыр токтоп турат да. Токтоп тургандыгына бир канча убакыт болду. Биздин билишибизче, дал ушул соода борбордун жетекчилиги проектисин бекитип атканда шаар бийлигинен уруксат алгандыгын, мындайча айтканда кагаздары мыйзамдаштыргандыгын өздөрү айтып чыгышкан. Ошол эле учурда ГУАСктан эксплуатациядан кабыл алып, бул имарат мамлекеттик каттоого алынган да. Азыр эми бүгүнкү күндө дал ушул архитектурадан жана ГУАСктын өкүлдөрүнө кылмыш иши ачылып, мыйзамсыз жерди буларга мыйзамдаштырып берген деген жөө менен ушул кылмыш иши уланып атат деген маалыматтарды билебиз. Бирок азыр чын бышыгын ошол шаардык бийликтен тактоого аракет кылабыз. Негизи эле мына ушундай чоң имараттар, чоң соода борборлорун олигархтар шаардыктардын же муниципалдык жерлерди ээлеп алса, мындай тогот посттукка салып атабы же мындай колуңардан эмне келет деген нерсени айтып атабы, мындай биз үчүн түшүнүксүз. Ушунун ордунда бир бечаралар, бир карапайым бир жөнөкөй адам болсо, бул ушинтип коюп коймок беле, ушинтип коюп койгонго мындай шаар бийлиги карап турат беле деген мындай логикалык ой жүгүртүү да. Олигарх болсоң, сен ушундай бай болсоң, сен каалагандай ушундай каалаганыңды кыла берсең болот деген ой боло бериш керекпи? Канча убакыттан бери турат, эмне үчүн ушул калыбына келбейт деген суроолор мындай бизди түйшөлтөт да. Биз азыр шаар бийлигине барабыз, мына ушул жерди дагы тактаганга аракет кылабыз. Жүрүңүздөр, анда кеттик. Урматтуу көрөрмандар, биз Бишкек шаарынын жерди пайдаланууну контролдоо боюнча башкармалыгына келдик. Дал ушул мекеме бүгүнкү күндө жерлерди, мыйзамсыз жерлерди буздуруп калыбына келтирүү боюнча иштерди алып барат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Саламатсыздар, жакшыбы? Саламатсыздар. Как отуралар, да? Мекеменин жетекчиси ким? Сиз? Мен жетекчинин орун басарынын милдетин убактылуу аткаруучумун. Турунбеков Ажыбек. Азыркы учурда ушул 2 айдан бери орун басарынын милдетин убактылуу аткарып. Мен аты-жөнүм Улукбек, фамилиям Карбек уулу. Буга чейин Бишкек шаарындагы айрым тротуарларды ээлеп алган имараттарды, субъектилерди көрсөткөнбүз. Анын катарында ошол Файза кафеси Жибек жолу 555 дарегиндеги. Анан Бишкек шаарындагы ошол Айчурок соода борборунун имараты чагылдырылган. Азыр анда Файзадан баштасак. Мен билишимче буга чейин дагы илектегенсиз Файзаны тууралуу. Ошол жер кодексинин талаптарына ылайык келеби, ылайык келбейби деп. Анан ошонун негизинде биз тараптан тиешелүү иштер аткарылган. Доо арыз келтирген. Сотко доо арыз келтирген. Себептен де өзүңүздөр билесиңер. Бизде жарандык кодекстин 254 беренесинде бул капиталдык курулуштарды ошол доо арыздын негизинде гана доо арыз берип, анан бузууга милдеттүү да. Доо арыз деген бул эми соттук иш болуп эсептелет.
Соттук иш боюнча азыр Алтынбек мырза биздин юристибиз жер пайдаланууну контролдоо боюнча башкармалыгынын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Алтынбек мырза. Ошо бул баягыда мурда келип силерге интервью бергенде биз тиги доо арыз келтирдик деп атпадык белек. Ошол доо арыз боюнча бүгүнкү күндө Файзанын ээлеринин тарабынан бүгүнкү күндө өздөрү добровольно видео талкалап жатты. Биз доо арызга келтирген 48 квадрат метр беле 53 квадрат метр бүгүнкү күндө ошол жерди тазалап атышыптыр. Берки кызыл китеп боюнча жанагы маселе болуп атпады беле? Думи болсо определенный участок берилип кетти, кызыл китеп депчи. Ошол боюнча биздин юрист барып таанышайын десе, Госрегистр акыркы маалымат тарап келгенде, аякта только договор жана кызыл китеп эмненин негизинде берилген көргөзүлүп турду. Алар болсо договордон барачного типа раньше были да. Ошо барачный типтин договорлорун көргөзүп коюптур да, келипчи. Анан биз тараптан азыркы күндө уже Думиге кат даярдалып болот, чтобы они конкретную информацию дали, кайсы токтомдун негизинде могу кызыл китеп регистрация болгон. Азыр ал боюнча деталдуу сүйлөшөбүз. Биринчи 53 квадрат жер бүгүнкү күндө калыбына келтирүү иштери жүрүп атат. Соттун чечиминин негизинде? Жок, тийлер өздөрү эме Сотко берип атпадыңыздар. Ооба. Сотко доо арыз келтирип 8ге 6 метр деп көрсөткөнсүздөр, э? Ооба. Ошондо сот процесси эмне болду? Сот процесси менин билишим боюнча доо арыз калтыроосуз калтырган. Анткени тийлер болсо өздөрү уже карантинный эме жазып, биз могу 54 квадрат метрди бошотуп беребиз деп бүгүнкү күндө ошо иш чараларды аткарып атышат да. Демек сот процесси каралган жок. Жок, азыркы күндө каралган жок го дейм. Койгон талапты өздөрү аткарып бересиз да. Бизде сот органдарына тиешелүү биздин башкармалык тарабынан доо арыз келтирилгенден кийин өзлөрүнүн кепилдик катынын негизинде биз өзүбүз макулбуз, ошол жакты бошотконго макулбуз деп менин билишимче азыркы учурда ал кафенин өкүлдөрү тарабынан, жетекчилиги тарабынан ошо муниципалдык аймактагы жер участокто жайгашкан өзүнүн мүлөмдүк менен курулган курулуш бошотулуп жатат. Азыр ошол 58 квадратпы? 54 квадрат. 54 квадрат бүгүнкү күндө өз макулдугу менен алар калыбына келтирүү үчүн ишти башташты. Жалпысынан бул жерде 1997 жылы номер 429 токтомдун негизинде 003 К мындайча айтканда 300 квадрат жер ижарага берилип атат. Ал эми токтомдун мазмунунда мөөнөтү анан ижара төлөмүнүн акысы көрсөтүлгөн эмес да. Эми бул жөнүндө да өзүнчө суроо, токтомдун канчалык мыйзамдуулугу тууралуу. Бирок мына ушул 300 квадрат жерди калыбына келтирүү үчүн буга чейин биз сиздерге суроо бергенбиз. Сиздер бергениңиздер 54 квадрат экен, 8ге 6 экен. Калган бөлүгү мындайча айтканда 250 квадрат жер эмне болот деген суроону бергенибизде сиздер айткансыздар, сот процесси жүрүп атат, биз сотко кайрылуу доо арызды берүү менен анын өздүк документтерин алууга мүмкүнчүлүк болот, анткени азыр Госрегистр бизге бербей атат деген жоопту айткансыздар. 24 статьянын негизинде алар укуктуу эмес да бергенгечи. Ооба. Эмне болот? Эми биз жана айткандай Думиге биз дагы сиздин репортажыңызды ошол интервьюдан кийин полный көрдүк да. Анан кийин Думинин специалисти ошол эмени карта менен көргөзүп берип атпайбы сизге? Ошол боюнча биз кат жөнөтөбүз. Кат ошол именно ошол жерди кандайча эмеге частный собственностько берилип кеткен, эмне себептен Бүгүнкү күндө менчик ээси катары кызыл китеп берилген. кызыл китеп берилген. Ошо кызыл китеп получается берилген, анан кийин увеличениясы 54 эмеге муниципальный жерге аныкталган 54 квадратный метр чыгып атат да. Калган ошо кызыл китебин бүт документтерин чогултуп туруп, андан кийин эмеде административдик процессуалдык кодексте көргөзүп турат да. Качан эме доогер качан с момент качан билет, ошондо
сотко кайрылат депчи. Азыркы күндө биз информация чогултуп ошо последний эме Думида калды. Думиден кат алсак ошо менен уже бүт баарын жыйынтыктап анан кийин бир чечимге келебиз. Шаардын жерине ким ээ чыгат негизи? Мындай да негизинен муниципалдык участоктардын ээси бул Бишкек шаарынын мэриясы да туурабы. Анан эгерде буга чейинки тиешелүү актылар, жеке менчик укуктук актылары же болбосо сатып алуу сатуу келишиминин негизинде тиешелүү документтери чыккан болсо, бир гана соттун чечими менен гана биз өзүбүз ала алабыз да. Бул процедура боюнча негизи ошондой. Бул боюнча иштер буюрса сотко берүү иши, доо арыз келтирүү иши же болбосо доо арызды жандандыруу иши бул улантылат. Кимге карайт бул? Азыркы учурда эгерде жер участогуна жеке менчик укугу катталганда, жеке менчик укугу катталган болсо, ошол жеке менчик укук кимге катталса ошонуку да. Эгерде катталган болсо. Эми ким тараптан алып атат? Жеке менчик укукту? Жеке менчик укукту алуунун жолу башындагы менин билишимче ал жактан мэрия тарабынан берилгенби? Токтом бессрочный пользование деп Улук мырза көргөзүп атпайбы? Ошонун негизинде катталган окшойт да, потому что биздики эме предположение биздики деле ошо бияктыкындай болуп атат. Анткени сиздер азыр мамлекеттик каттоо органы госрегистр көрсөтпөйт деген жүйөнү келтирип атасыздар. Ататын статьянын негизинде. Мамлекеттик каттоо органы ал асмандан эле өзүнүн чечими менен каттап кое албайт. Ал кандайдыр бир тийиштүү документ негиздемелерге таянат. Токтомдорго, чечимдерге. Эми сиздердин азыркы жүйөңүздөр, сиздер Бишкек шаарынын мэриясынын өкүлүсүздөр да. Бишкек шаарынын мэриясындагы маалыматка сиздер укуктуусуздар билгенге. Эми сиздерге эмне тоскоолдук болуп атат? Ошол токтомдун баштапкы, ошол жердин баштапкы менчиктештирилишине негиздеме болгон кагаз табышка. Жанагы сиз айтып аткан токтом боюнчабы? Айырмасы жок. Кандай негиздеме менен ал кызыл китеп жасап алды деген суроого. 98-жылкы токтом боюнча 97-жыл, э? Мен билишимче боюнча база жок болуш керек. Мен билишим. Кимде болот ал? Бишкек шаарынын мэриясында болбосо кимде болот ал? Мына 97-жылкы токтомдор алардын баары негизи мамлекет эмеге керек да, архивкечи. Архивке сиздерге доступ жокпу? Архивке бар. А эмне тоскоол болуп атат сиздерге? Эмне боюнча тоскоолдук деле? Азыр эми мындайча айтканда ар бир эле шаардык, ар бир эле жаран мындай ойлойт. Эмнеге булар ошол документтерди көтөрбөй атат? Мына дээрлик 6 ай болуп атат. 6 айдан бери шаардын жери анын ээси мэрия болсо. Мэрия эмне үчүн башкаларды мындай бир бечараларга тим эле укмуштуудай мыйзамды көрсөтүп барып талкалап бузуп, тим эле мыйзамды аябай көрсөтүп атат. Ошол эле чоң олигархтарга келгенде мындай токтоп калып атат, өзүнүн мындай эмнеге мындай бир паракорчулук мандемдери барбы же? Мындай да, Улук мырза, бизге олигарх болобу же ким болот, бизге айырмасы жок. Эмнеге 6 айдан жаран болобу, олигарх болобу, ким болот, бизге айырмасы жок. Эмне үчүн 6 айдан бери сиздер ушул жердин мыйзамдуулугун тактай элексиздер? Мыйзам бардыгына бирдей. Бизде акыркы мыйзамдуулугун тактоо боюнча жана муниципалдык участогу азыркы учурда бошотулуп жатат. Бул дагы болсо сиздердин жардамыңыздар менен, коомчулуктун жардамы менен ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын тиешелүү кызматтарынын иши. Бул эми көргөзүлүп турбайбы? Анан бир тараптуу олигархтын талабын талашасыңар деп айткан болбойт да. Андан кийинкиси сот иши боюнча. Бул токтомдун баштапкы 97-жылкы токтомдун мыйзамдуу берилгенби, мыйзамсыз берилгенби деп деген сыяктуу суроо болуп атпайбы? Ал боюнча Алтынбек мырза өзүңүз сотко доо арыз киргизиңиз. Улукбек мырзага расмий түрдө жооп бериңиз. Доо арыз киргизилди. Тиешелүү документтердин негизинде жана Думиден силер азыр айтып атпайсыздарбы? Муниципалдык мулк башкармалыгынан тиешелүү кат алабыз деп. Ошо кат келгендигин белгилеп көрсөтүңүз. Анткени коомчулукта же болбосо башка адамдардын Бишкек шаарынын мэриясына карата ою терс болуп калбасын. Мисалы
Биз бергенди айтканбыз да, эмне үчүн силер 8 метрин гана бердиңер, 54 квадратын эле бердиңер сотко доорубузду. Калган 250 квадраты эмне болуп кетти деген суроону бергенбиз да. Сиздер дообарыңыз да сотко. 8 метрин гана, 54 квадратын гана берип атасыздар. 54 квадратына макул биз иттик бизден кетиптир, биз эми аны калыбына келтиребиз деп сиздерге тил кат берип, бүгүн калыптандырып атыптыр. Бирок нар жактагы 250 квадрат жер эмне болот? Анткени экөөнүн баарысы бир токтомдун негизинде берилип атса. 54-тагы, бул жактагы 250 квадраттагы. 54 берилген эмес да, туурабы? 54 жок, это чисто Самовольный. Өзүм билемдик менен. өзүм билимдик менен Басылган чыгып кеткен. Бизде ошол муниципалдык Эмненин негизинде айтып атасың? Проверкалар болгон, акттар түзүлгөн, что Жок, аларды билебиз. Ага. Сиз токтомго иштетме кылып атасызбы? кандай Токтомдун негизинде мыйзамсыз экендигин аныктап атасыздарбы? токтом негизинде эмес. Фаиза берген документтерди анан кийин барып ошол жерге барып туруп ченеп туруп, кайсы жер увеличение болуп атат, муниципалдык жер басылган жерди аныктап туруп, ошол жерди сотко бергенди айтып. Бул боюнча мындай Биз кылган. муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти чогуу болгон комиссияда чогуу Ошо айттым, комиссия негизинде. Ал жерде комиссияда карашкан. Архивти көтөрүп, 97-жылкы токтом негизинде берилиптир бул жер. Анан ошол токтом негизинде жерди өлчөдүңүздөр. 8 метр, бияк 6 метр, жалпы 54 квадрат жер. Бул кийин капиталдык курулушка кылып алыптыр. Капиталдык курулуш кылганга болбойт бул жерди. Мыйзамсыз дедиңиздер. Анан ал 97-жылдан бери 1 сом ошол жерге ижара төлөбөптүр. Анан сиздер эмнени негиздеме кылып атасыңар дегенде, сиздер айтып атасыздар Бишкек шаарынын мүлктү башкаруу департаменти 97-жылкы токтомго негиздеме кылып атат. Мына токтомдо 300 квадрат жер метр көрсөтүлүп атат. Анан сиздер сотко дообарыңызды 54 квадратын гана берип, 254 квадраты берилген эмес да. 254 квадраты биз баягы сизге интервью алганда айтпадык белек. Возможно, что ошол негизинде катталган депчи, кызыл китеп ошол негизинде берилген. Бирок кызыл китепти изучать этсек, биякта болсо кызыл китептин основаниясы выдачи, только договор купли-продажи көргөзүлүп атат. Биздин өкүлүбүз Первомайский райондук сотко барып, ушуну тактайын дегенде, алар болсо госрегистрдин тарабынан ушул информация берилип атат. Ошондон кийин биз болсо Думиге анда кат жөнөтүп, Думиден тактайлы деп атабыз. Анан 54 квадрат метр боюнча азыр пока иштер жүргүзө берели деп атабыз. Эми биякта баарын чогуу баштайбыз деп анда калтырып койгой. Пока есть какая возможность именно исполнить и освободить муниципальную территорию, ал жагын биз иштеп атабыз. Эгерде муниципалдык аймакты жана эле айтып кетти, бошотуп атат азыр. Берки тармагы тууралуу жанагы кызыл китептин негизинде жана берилген токтом, кандай токтом берилген, эмненин негизинде берилген тиешелүү архивден анын көчүрмөлөрүн алгандан кийинки системасын Алтынбек мырза ошо сизге кат жүзүндө сотко берилгендиги боюнча сизге кат жүзүндө берилет. Түшүнүктүү. Анда экинчи маселе, муну Айчүрөк соода борбору буга чейин бузулуп, мыйзамсыз экендигин, тротуарларды басып алгандыгы тууралуу бир катар иштер башталып, бирок токтоп калды эле да. Эмнеге токтоп калды? Анткени деген соттун определениясы бар. Эме деген сот каралмайынча биз токтоп тургула. Ошо определение бүгүн күчүндө, анткени дагы сот иштер каралып атат да. Биринчи, экинчи инстанция ЦУМ тарапты чечти, айтайлы. Прокуратура келип биздин действиябызды мыйзамсыз деп пояснение берди, заключение. Кайсы сиздердин действияңыздар? Снос боюнча. Снос боюнча. Мыйзамсыз аракеттериңиздер болуп калды ошондо. Ошентип эме заключение берди экинчи инстанцияда. Үчүнчү инстанцияга жакын арада каралып, биринчи инстанцияга кайра жаңы кароого жиберилди. Улукбек мырза, Карбек мындай албайбы? Бул эми соттук иш да. Соттук иш боюнча биз азыр тиешелүү маалыматтарды айтсак туура болот го. Жок, биз сот ишине киргизген жокпуз. Биз сот процесси жыйынтыгы чыгып тургу биринчи, экинчи инстанция.
азыр кайра дагы бар да, процесс уланып атат. кайра ылдый жиберип атпайбы? Үчүнчү инстанция, биринчи, экинчи инстанциянын чечимдерин жокко чыгарып, кайра ылдый барып, ылдый жактан кайра дагы каралсын деп кайра жиберип. Түшүнүктүү. Сот процессини эмне негиздеме болот атат ал жакта? Эмне негиздеме болот? Эмнени доо арыз келтирип атышат? Биздин Биз боюнча тротуарды баскан жокпуз деп атабыз. Биздин иш аракеттерибизге Айчүрөк соода борборунун ээлери тарабынан тиешелүү доо арыз келтирилген, туурабы? ЦУМдун Бузуу боюнча администрациясынын директорлорунун жагынан келтирилген да. Бизге карата. Бизге карата, мэрияга карата. Тиги тротуарды ээлеп алгандыгы, басып алгандыгы туурабычы? Ал боюнча азыр эми соттор жүргүзүлүп, соттор каралып атат. Мен айткандай биринчи, экинчи инстанция эме чыгарып, берки тарапка чыгарып, бүгүнкү күндө бирок бул чечимдер кайра бузулсун деп, кайра жаңы каралсын деп ылдый жиберди. Эми азырча биз эч нерсе айта албайбыз да, сот кандай карайт, бирок биз өз жагыбызды жактап Сотто сиздер доо арыз жөнүндө доо арыз деле сурап атам мен сиздерге сот процессине. Жок, ошо доо арыз ошондой болуп атпайбы. Биздин доо арызда сиздердин аракетиңиздер мыйзамсыз деп ошону каратып атабы? Ошол маселе. Демек, коомчулуктагы мындай заблужденияга түшүп калбаш керек да. Ал жерде басып алгандыгы анык. Шаардын жерин, чынбы? Тротуарды. Ошон үчүн биздеги маалымат боюнча ошол тротуарды мыйзамсыз архитектура проектиге бекитип берген. Проектиге мыйзамсыз бекитип берген. ГУАСТын өкүлдөрү аны каттоого алып койгон эксплуатациядан. Ал боюнча бүгүн эки органда укук коргоо органдары териштирүү иштерин жүргүзүп атат. Бирок басып алгандыгы анык да. Архитектура бекитип берип койгондугу тротуарды. Эми мындай да улук мырза, биздики болсо өзүбүздүн определенный эмелерибиз бар да, который биз азыркы убакта ушу интервьюга комментарий бергенге эме болуп атат да, потому что биз аларды барып соттон озвучивать этебиз. Берки тарап сиздин интервьюңузду обязательно көрөт. Ошон үчүн эми аны азыр айтып кажети жок дейм да, потому что сотко барганда соттон чечилет да бул иш мындай да. Жөнөкөй жарандагы, ошол Айчүрөк дагы ал өзүнүн укугун коргонго укуктуу. Биз дагы өзүбүздүн укугубузду коргойбуз ошол. Жок, бизге бирок анын дагы мунун дагы кызыкчылыгы мындай маанилүү эмес. Бизге ошол тротуарды басып алгандыгын качан кайтарат, эл качан тротуар менен басат деген суроого эле жооп алгыбыз келип атат. Соттук иш. Сиз айтып атпайсызбы, эме депчи, жана мыйзамсыз архитектурадан эме берилип кеткен документтер депчи, ГУАСтан мыйзамсыз тоже документтер берилип кеткен деп атасыз. Ошол жактан териштүү иштер жүрүп атат деп атасыз. Ошо териштүү иштер жүргөндө эми ошол жыйынтыгынан кийин, скорее всего, соответствующий оценка болот да. Анын жыйынтыгы жок да, бизге дагы мындай айтканда кыйын да. Бузулбай токтоп тургандыгына бүгүн сот процесстер негиздеме болуп атат, Определение, соттун определениясы бар, токтотулсын. Сиз ГУАСтан болчу, Жок, бул биздин кызматкер, жер пайдалануу контролдуу боюнча башкармалыгынын кызматкери. Ошол ЦУМдун аймагын, же болбосо Айчүрөк соода борборунун аймагын ушул мыйзамсыз, анда ушул киши биле турбайбы? куратор. Эмне болот эми? Сот чечимдери чыккандан кийин анан берки тараптар карап бүткөндөн кийин жыйынтыгынан кийин иш алып барабыз. Если мыйзамсыз деп чыгарып берсе, алып барабыз. Жок, соттун чечимдери кандай чыкса ошол тарап менен. Бизде азыр мыйзамдуу, мыйзамсыз негизи ар бир эле нерсени азыр мыйзамсыз деп айткандан алыспыз да, мыйзамсыз деп соттон Сот чечими чыккандан кийин. Мыйзамсыз деп айттыңыздарбы? Барып мыйзамсыз деп буздуңуздар. Могу жер мыйзамсыз экен деп трактор менен сүрдүрдүңүздөр. Сиз көз да. Сиз көз. Барып чогуу эле баргансыз, сиз деле баргансыз. Ошо буздуруп баштаганбыз, андан кийин соттун чечими чыгарып алып келди, бузулбасын деп. Ошонун негизинен токтоп калдык. Определение, соттун аныктамасы чыкты да. Бузулуу токтотуу боюнча соттун аныктамасы барбы бул жерде? Бул эми Түшүнүктүү анда. Канча убакыт керек дагы бул үчүн?
Бул үчүн биз качан карап бүтөт биз айта бере албайбыз. 5 жыл Кепилдик бере албайбыз. 5 жыл сот болот турбайбы да? Аны сот органы Жарандык тартип ошондой болот. кандай болот, эмне болот биздин Түшүнүктүү. Анда файза боюнча 300 квадрат жерди билип бериңиздер. жарайт. Кантип кетип калган, эмне үчүн кетип калган? Бул да ошо жарандык коомдун азыркы учурда бизге болгон запросу болуп атат. Биз анын негизинде иш алып барабыз. Ал 300 квадрат жер, шаардан 3,5 метр жер таппайсың, анан 300 квадрат жерди кантип оңойлуу алып алат, таң калып атабыз да. Кайсы чиновник кол койгон экен, кайсы чиновник бир щедрый болуп койгон экен, ошону билгибиз келип атат. Анысын билбейт экенмин. Макулуңуздар, рахмат сиздерге.